сурабай эле капчыгында текшерип көрөлү канча акчасы бар экен. Ушундай блогерлер бар, бир рекламасынын өзү бир кафеден кымбатыраак турат. Лесуга Кейзи каналынан көрүп келдик десеңер, силерге 50% скидка алып коеюн. Таандыңыздар да, бул биринчи чыгарылышыбызда Карапбаев мырза. Сенин бургериң күчтүүбү же сиздин самсаңыз күчтүү? Номер 1 ки бул жерде? Мен самсаң күчтүү. Телефонун көрүп калдым. Элдерге кызык, iPhone 11 Pro эмес, iPhone 11 телефон бар экен. Барып кеткен. Бунун акчасы канча турат? 50 миң сом. Сурабай эле капчыгында текшерип көрөлү канча акчасы бар экен. Мен наличие албайм, наличие алып жүрбөйм. Несі бар екен көріп қойды? О, бұл жақта 500 сомдай ақшасы бар екен. Тыйын бар екен. Бірақ жөнін қапчығын чуқылап не думай отыр? Смело. Просто сіздерге көрсетіп қойын отырмын. Бұл жақта банк бар екен, карточкалар бар екен. Карточка көп екен. Бұл карточкалардың içinde примерно қанша ақша бар азыр қылып карточкалардың içinde? Қайсы карточкалар бар екен өзі? Жоқ, негізілі қайсы карточкалардың бар екен білбедім жоқ. İçinde қанша ақша бар карточкалардың içinde? Примерно мындай азыр учурда. 80 миң. Азыр учурда 80 миң ақшам бар. Екен, 80 миң екен. Примерно, да? Примерно. Точно білбейм жоқ. Кейінгі сұрау, мына азырда байқы сөйлеп отқанымда байқы өте тез сөйлейсің да? Дегізіле мына жаш блогерлер азырында тез сөйлеп, қиқырып сөйлейсіңдер да? Урмат достор деп мындай. Ошондой акырын, жайлы мындай урмат достор мындай деп сүйлөсө болбой, же силердин фишкаңар ушундай бар. Неге тез сүйлөйсүңөр, анан кыйкырып сүйлөйсүңөр? Мындай да, секин сүйлөгөн анан мындай. Бакырбай сүйлөгөн блогерлерди бир байкап карай турган болсоңор, мындай да, адам көп внимание бөлбөйт да. Адам көп внимание бөлбөйт. Ошонун үчүн деле адамдар көбүнчө ошодон тааныйт да. Мына бакырып сүйлөй турган блогер депчи, мисалы үчүн да. Мына бакырып сүйлөйт. Анан сторис көрүп атканда көп өткөрүп берет да, мына тук өткөрүп салат. А сен бакырып сүйлөгөнүң үчүн көп токтоп, не деп атат? Токтойт да. Мына бакырда чото бир нерсе бар бул жерде деген. Ошол сыяктуу да, ошол сыяктуу. Анан балким элдердин гыжырына тие алам деген ой болбойбу? Гыжырына сүйлөпчү мисалы. Ал мындай да. Гыжырына тие алам деген кандай? Гыжырына тийген болсо элге башкача болуп калабы деп мындайчы. Адамдар жазыш керек да ан үчүн. Жазат да мындай. Жагып аткан үчүн молодец, красавчик деп жазат да. Жакпай аткан болсо Бакырбай сүйлөчү дегендер болот. Алар болот эми 100 адамдан бирөөсү болот да. Аларга көңүл буруштун деле кереги жок деп ойлойм да. Ушундай. Историяңан көрүп калдым. Айылдагы үйүн көрсөтүпсүң. Ал үй кайсыл жерде, ал үйгө качан келин алып барайын деп атасың? Качан ал үйдү дагы мындай историяңан байкасам, бул үйдагы буюрса мындай мощный кылып оңдойм деген сыяктуу сөздөрдү айтыпсың да. Ошол качан ал үйдү жаңыртып, анан качан ал үйгө келин алып барасың? Олай буюрса, анан кимди алып барасың? Жакынкы күндө ал баардыгы планы, максатым мындай го, бир үй салсам, машина алсам, өзүм бир жумуш жасасам деген пландар болот да. Менде деле ошол сыяктуу да, мисалы үчүн биринчи жумуш баштадым, андан кийин буюрса эмне кылсам ушу үйдү бүтүрсөм деген ниет да. Ал Кара Суу Сабайда, мен жана эле айтып кеттим. Ош область, Кара Суу район, Сабай айылында да эски үй. Жаңыртылган, эми аны бүтүрүш керек, буюрса бүтүрүп, анан чакин үйлөнгөнгө негизи эрте мага. Бирок эрте эле үйлөнөм деп пландап жүрөм. Эрте эле үйлөнгөн жакшы деп ойлойм. Примерно качан үйлөнөсүң? Канча жылда эми? Балки мындай примерно да. Максимально узагы менен 2 жылга дейм. Узагы 2 жыл. Узагы 2 жылга дейм. Эрте эле анда жакын эле го дейм. Жакын эле да. Жакыны канча болуп калат? Узагы 2 жыл болсо, жакыны 2-3 күн болуп калабы же? Жакыны 2-3 күн эмес, эми жакыны 1 жылдын тегереги го дейм. 1-2 жылда буюрса үйлөнүп каласың, буюрса. Эми планым ушундай, негизи эрте үйлөнсөмбү деген план бар да. Балким ажарга жагы. Жок. Конкретно түрдө жок. Жок. Жакшы. Эми мынау бургердин ичинде отурабыз, мына Ош Ситинин ичинде отурабыз. Бул жерди ачуу идеясын сага ким берди? Эмне себептен бул жерде кантип ачып калдың? Анан эң негизгиси азыр ачыгын айтыш керек, сен курактуу балдар булундай чоң нерсени ачыш өтө кыйын да, сен курактуу балдар үчүнчү.
ошону мындай кандай ачтың, акчаны финансы тараптан кантип таптың акчаны ушул жерде ачканы? Идеясы кандай болду? Финансын каяктан алдың? Идея менде мындай болгон да, мен кичинелигимден баштап ушундай план болгондо, өзүмдүн жеке кафем болсо, ошо бир өзүм иштесем, барып, жумуш жасап эмес, просто сырттан карап, текшерип жүрсөм деген ой. Менде план максат болгон, ал максатка жетиш үчүн тынбай аракет кылдым. Ошо жумуш жасадым, ойлондум, идея кылдым, жаздым, барактарга максат койдум. Ошонун үстүндө иштеп, Кыргызстанга келип, ошо ачтым да. Ошол идея өзүмдөн эле го дейм. Өзүмөн ушундай деп пландаштырып келгем, өзүм Москвадан пландаштырып келгем, ушул место карап. Финансы тараптан ким көмөктөштү же өзүң жеке ачтың, эч ким колдоо көрсөткөн жок финансы тараптан? Финансы жактан өзүм, анан бир аз жетпей калган да, үйдөгүлөрдөн сураганга мажбур болдум. Бир аз жетпей калган. Эми буга чейин мындай кылып айтып келип аттың. Ушул жерде ачканга канча акча кетти? Ачык так айт эми. Нормально эле. Эми так айта албайм, жакшы эле кетти да. Примерно, мисалы, бир машинанын акчасы кетти, машинага баалай тургансыз. Эмнеге? Машина, кандай машина? Нормально 200-300 миңдик машина. Андан кымбатпы? Андан кымбат? Кымбат. Примерно 500 миң тегерек акча кетти. Примерно эми да мындай. 500 миңден бир аз өйдө. Ошондон бир аз өйдөрөөк калат экен. Ал ошондо ал акчанын бардыгын сен Инстаграмдан эле таптың же башка дагы жактанбы? Ошо мен Инстаграмдан тапкан акчалар, анан бир аз үйдөн сурадым. Мындай жетпей калган учурда. 80% Инстаграмдан тапкан акча, мындайча айтканда. Ооба, 80% Инстаграмдан. Урматтуу инста блогерлер, кызыккандар, мына көрдүңөр, Инстаграмдан эле аракет кылып, ушундай даражага жетсе болот экен. Туурабы? Болот. Любой сферада бир нерсе айтып кетейин. Айт. Любой мотивация иретинде кабасың, мына блогерлер, жаш блогерлер деп айтып келет. Мындай жакшылык болуңуздардан любой сферада, любой жумушта жакшы акча тапканга болот. Мисалы үчүн ушундай сварщиктер бар да. Бир сварка кылганы 10 миң доллар турат. Ушундай врачтар бар, просто бир консультанттын өзү 1 миллион турат да. А любой миллер бар, ушундай ырчылар бар, бир гонорары 10 миң доллар турат да. Мындай жумуштун эмеси жок да. Жаманы жок болсо акча аз таап турган жумуш жок. Просто ар бир жумушта просто ошонун профессионал болуш керек, ошонун мыктысы болуш керек да. Ушундай блогерлер бар, бир рекламасынын өзү бир кафеден кымбатыраак турат. Мисалы үчүн Гусейн Гасанов, Литвиндер бир рекламасы кымбат да. Бул кафеден караганда. Сөзүң бөлөйүн, эсиме чыгып атты, просточу. Бир сторис канча турат? Просто эсимен сөзүң бөлгөн үчүн кечирим сурайм, просто эсиме чыгып калды. Жана дагы берем деп эсиме чыгып калып атты. Азыр айтканы гана эсиме келип кетти. Бир сторис канча турат, бир пост канча турат? Сторис 15 миң, пост 60 миң. Пост чыгарбайм деле негизи. Пост стористен эле. Сторис. Ошондо айына канча сторис чыгарасың ошондо? Мен негизи реклама ала бербейм да. Реклама ала бербейм. Болсо бир эки эле реклама алган. А так мен ошо мен өзүм подписчиктериме, КБ-ларыма чисто контент кылгым келет. Чисто өзүм жашоомду көрсөтөм, чисто кызыктуу нерселер тапканга аракет кылам. Болушунча бир реклама чыгарбаганга аракет кылам да. Чыгарсам деле өзүм рекламаларым. Ошондо айына мисалы 4 реклама чыгарсаң эле 60 миң. Айына 4 реклама чыгарсаң 60 миң түшөт экен да сага. КБ-ларыңа акция кыласың? КБ-ларга акция кылып эле, о. Мисалы ушул каналдан, Let's Go Cage каналынан көрүп келдик десе канча акция кылып бересиң? Let's Go Cage каналынан көрүп келдик десеңер, силерге 50% скидка алып коеюн. Өтө жакшы мүмкүнчүлүк, урматтуу достор. Ушул каналдан көрүп келдим десеңер, силерге 50%. Ошондо 15 миң болсо, где-то 7,5 миң сомго силер бир сторис Барысбекке тарттырып алсаңар болот экен, Та кийинки суроо, бургерге кайтып калды. Ошо бургер боюнча эле, мына Йома бургерге окшоп дагы филиал ачайын деген ойлор бар? Кудай кааласа, бир аз өзүмө келип алайын. Бир аз өзүмө келип, иштеримди жүрүштүрүп, дагы бир эки пландарым бар, ошолорду ишке ашырып, андан кийин албетте, конечно, бар. Не только бул жерге Жалал-Абад, Оштун өзүндө дагы бир эки филиал ачып деген көтөрөйүн деген ниет, план, максаттар бар. Йома бургерди аркада калтырайын деген пландар. Мындай да. Мына нерсе бар да. Менин максатым дейт да. Менин максатым бирөөндөн ашып кетүү, же болбосо бирөөнү артта калтырып кетүү эмес, чоң гана номер айдым болуу дейт да. Маниси ушундай да.
кечир кой, жана эмнени айтып атканда сөзүң бөлүп мындай айта албаган сөзүң болбой калды. Айттым, мындай мачасы айтып да блогерлерге ушундай любой сферадан акча тапканга болот деп аттым да. Даже ушундай врачтар бар, ушундай сварщиктер бар, даже ушундай дворниктер бар. Просто нормальный шыпырып бергенин өзү кымбат болот да. Ушундай бар. Мындай шылтоо айтыштын кереги жок да. Мен могул жактан мындай болду, могул жактан мындай болду дештин кереги жок. Любой сферада нормальный акча иштеп кеткенге болот да. Ушундай боксерлор бар, ушундай актерлор бар. Гонорар ушунчалык кымбат да. Бир боксер бир бойго $1 миллион түшкөндөр бар да. Ошол сыяктуу. Сен кармаганда мындай канын чыгарыш керек дейсиң ба? Же номер 1 болуш керек, же баарынан өзгөчө болуш керек. Жашоодогу өзүңүн ураның кандай? Жашоодогу өзүмдүн уран деле жок. Уран. Өзүм ачаса берем ошо. КББ менин ураным эмес. Ураның эмес, бирок ошолсо кандай дем күч берип неме кылып турат да? Бул эми карапайым болбок. Инстаграмдагы уран да бул жашоодогу уран. Жашоодогу уран жок мындайча. Жок эмес эми. Бар эми бул бир нерсе эмес да. Ар нерсе жашоого түрткө бере алат да. Geekstrows бул бургердин ош стилинин башка бургерлер бар да, тестаттар аябагандай эле көп. Ошолордон эң өзгөчөлөнгөн айырмасы эмнеде? Өзгөчөлөнгөн айырмасы Мен ачканда дебейсиң. Өзгөчөлөнгөн кандай десем, мен башкаларга кирип көрбөгөн экенмин, көбүнчө көрбөгөн. Өзүнүн идеясы менен эле алгам, билбейм айырмасы кандай. Айырмасы деле жок эми, просто эми бул перспективге ошол эле айырмасы деле жок. Менде бул суроо азыр эле пайда болду. Өзүң үйлөнөм деп калдың жакында. Ошого сага кандай кыздар жагат дегиле. Анан апаңа, Айша апабызга дейбизби, кандай келин апарайын деп атасың. Өзүң кандай кыздар жагат, анан жанагы биздин Айша апабыз апаңа кандай кыздар жагат? Апам мага айткан эмес да, мындай кыздар жагат, же болбосо мындай кыз болсо жакшы болот эле деп айткан эмес да. Анда өзүңө кандай кыздар? Мага өзүмө мисалы үчүн айтат да, нерсе бул жашоонун талабы, менин талабым эмес, бул жашоонун мыйзамы, жашоонун талабы. Өзүң кандай болсоң, ушундай кыз учурайт дейт да, ошого лайыктуу болгум келет. Конечно, бардыгы эми ыймандуу болсо, ортодо сый урмат болсо, алсаң сыйласа, мындай жаман баягындай адаммын да, ушул. Кандай адамсың? Ошону айтчы. Айтайын мындай. Тырнактын ичинен бир кириз деген адаммын да. Ушундай эмне болуп отур деп. Бардыгы ордунда болсо экен дейм да. Бардыгы ордунда мындай болуп кетсе, нервтерим чыгып ушундай болуп кетет да. Анан көпчүлүк айтып калат, кичинекей болуп эле бир нервиң жоголуп калыптыр депчи. Бир ушул бир сөз жетсе экен дейм. Айтсаң, тарс деген. Айтсаң, тарс кыл, мен жаман нерсе айтпайм, конечно, жаман нерсе айтпайм. Бир сөз айтсаң, бир жетиштүү болсо экен, бири-бирибизди түшүнсөк экен дейм да. Нитте ой болбосо экен дейм. Ошол дайыма мага поддержка берип турса дейм да. Мисалы үчүн көпчүлүгүн көрдүм да. Иштен чарчап келе турган болсо бир урушуп, настроениясы жок адамды андан 5 бүтүн настроениясын өчүрүп, ал нерсе эчкимге керек эмес да. Ошого аракет кылып, түшүнүктүү, ортодо сый болсо да, мени сыйласа дейм да. Себеби мени сыйлай турган болсо, конечно, ата-энемди сыйлайт да. Мени сыйлаган адам ата-энемди да сыйлайт да. Да, ошондой болсо экен дейм да. Айтып калдың азыр неме, кыздарга мындай болсо экен деп айтып калдың да, мындай болсо экен деп. Анан балким кыздар, мен мынау жана интервьюлардан мен ойлоп калдым, бунун кызы жок да. Мындай мен байкадым да, сөздөрүн эмне сүйлөшкөн кызы жок. Азыр бойдок, чамдагыла буюрса, балким силер Барысбектин жубайы болуп каласыңар эми. Анан ушул жерде өзүң мүнөзүң кандай? Ошого дагы айтып кой, балким сени жактырып жүргөн кыздар өзү сен мүнөзүң билип алсын. Мен мүнөзүм өтө бир татаал мүнөз да. Өтө бир мындай чыдаш кыйын да. Ачыгын айтканда бир мен ушундаймын, Инстаграмдагыдаймын дебейм да, сразу мындай бетке айтып салам, ушундай экенсиң, ушундай болуп атат, мындай экен депчи. Анан бир батчыным келет, өтө нервныймын. Анан бирок өтө тез түшөм да. Тез жиним келет. Жанатан бери жакшы жагыңды айттым, то есть мындай өзүң терс жагыңды айттың, мындай жакшы жагың кандай? Жакшы жагым мындай. Мен мындай жаман нерселерди сразу унутам. Кек сактабайм. Себеби кек сактоо бул жаман нерсе да. Значит, мен жаман нерселерди мындай кек сактап, мындай элең, сен убагында мындай кылгансың деген нерселерден алысмын. Ошол нерсе. Мисалы убагында жана айтып кеттиң, мен убагында мага буктоосулар болгон, анан мындай жаман сөздөр айтылган деле депчи. Ошолордон азыркы чейин өтө көңүлүңө тийген нерсе барбы мындай? Мына унутканга аракет кылам.
унутуп калдым деле да, мындай аны сактап башка калган эмесмин. Ал өттү, кетти, болду нерсе. Азыркы нерсе кызыктуу мага. Мына ачкан Ош Сити кут болсун. Майлы сүттүү болсун, аркасынан көптөгөн ушул сыяктуу бургерлер ачылсын, өзүң айткандай ниеттериңе жет, максаттарыңа жет. Эми бургерден бир татып көрөлү. Заказ кылып койдум, азыр келет. Болду. Азыр келет. Барсбек ушундай, мындай бир сомго кошкон адам келгенде ойлоп калбагыла анан. Азыр келет. Жок, мен да ойлоп калбагыла, бул доолап атат деп. Мени поддержка алгандарга, баштагандан бери колдоп келген ата-энеме, бир жакындарыма, жакын досторума, жанымда жүргөндөргө чоң рахмат. Жана ушундай бир бут тоскан адамдарга да, силерге да чоң рахмат. Себеби силердин бут тосуңардын артында мен силерге өчөшүп атып отурам да. Анан еще айта турган нерсе, мен видео тартканда, TikTok тартканда, ушундай бир бирдеке кылып аткан учурда бир шылдыңдап аткан адамдар мен дагы деле тартып атам да. Дагы деле шылдыңдасаңар болот да. Ошондой себеби мындай канча алдыга умтулган сайын ошончо бир бут тосуулар деле көп болот экен. Туура поддержка көргөн деле көп болот, бирок бут тосуулар деле көп болот экен. Ошол учурда барыңарга рахмат, просто рахмат. Поддержка көргөндөр силерге өзгөчө рахмат. А бут тоскондор силерге да чоң рахмат. Нет ничего невозможного, давайте алдыга карап өсүңүздөр. Буюрса бул нерселер миллиондон бири гана деп эсептейм. Алдыда чоң нерселер болот, чоң жаңылыктар болот, кырсында жок нерселерди киргизебиз деген ниеттер бар, пландар бар. Давайте просто сиздер поддержкадан токтолуңуздар, а мен аракеттен токтобойм да. Аракеттин артында, кыймыл аракеттин артында, үзүлбөгөн үмүттүн артында буюрса чоңдогон ийгиликтерди, чоңдогон нерселерди багынтырабыз деген жакшы ой, план, максаттарыбыз бар. Сиздерден чоң гана поддержка күтөм, а мен аракеттен токтобойм. Чоң рахмат келгениңерге, силерге да. Азыр бургер келет, шашылбай тургула. Азыр келет. Ошол. Биз көптөн күткөн бургер келди. Мынакей өзгөчө сырты дагы, сонун ичи дагы сонун компой сон болуп турат экен. Мен дамын көргүлө. Дамын көрөлүм, бисмилла деп. Дамы жагып. Аябагандай сонун экен достор. Барыңыздарды Сити бургерге чакырабыз. Келип тамактанып кетсеңиздер болот. Мен өзүм ушул жакта болом, келип тамактанып кетсеңиздер болот. Ош Араванский Гүл базарынын артында. Өзүң балким тейлейсиң. Өзүм тейлеп койушум деле, тейлеп деле кое берем. Келип кетсеңиздер болот. Келип тамактанып туруңуздар. Секин аста. Аябай домдуу экен, ошого шашылып жеп атам. О. Ким келип калды? Таандыңыздар да, бул биринчи чыгарылышыбызда Карапбай мырза. Биринчи ушул жакта интервью алганбыз. Азыр дагы көрүп калдык. Азыр экономдагы кыскача сон суроолорду интервью алам. Андыктан бизден алсаңыздар достор. Салам барыңарга, алтышкелер, козулар. О, кетти. Отурайлы. Мына бул жерде Барсбек экөөбүз интервьюбуз болуп атты эле. Бул жактан Карапбай мырза да келип калды. Кичине кычып кетели эми. Экөөңөргө суроо да. Сенин бургериң күчтүүбү же сиздин самсаңыз күчтүү? Номер 1 ким бул жерде? Мен самсаң күчтүү. Сен не деп жооп бересиң? Братандык күчтүү. Күчтүүбү? Күчтүү. Жетпейсиңби? Биз эми жетишибиз кыйын го дейм. Күчтүү братан. Ушул жерде пайдаланып айтып кетели. Мен Карапбай мырзага буюрса экинчи чыгарылышты тартайын деп атам. Ошол чын эле тартайынбы же тартпай эле коеюнбу? Комментарийге жазып коюңуздар. Экинчи чыгарылышты күткөндөр барбы? Дагы башкача суроолорду берип, Карапбай мырза менен экинчи чыгарылышты тартканып турабыз. Экинчи чыгарылышка да тартыласызбы? Оюн көрүш керек экен. Сиздер албетте комментарийге тартылсын десеңиздер, буюрса тартабыз. Башкача форматта тартабыз бунусундачы. Экөөңөр сен ошондо немени күчтүү дедиң, самсаң? Самсасы күчтүү конечно. Экөөңөр качантан бери таанышсыңар? Кантип? Эмне болуп таанышып калдыңар? Кадим таанышканбыз, көп болду. Көп болду. Немен таанышканбыз, глобустан. Бул неменен чоң алып эле. Жанагы жигуличинен. Байке кеп калсам, сразу таандым бол. Барсбек десе мен таанышып билет. Сен таанышып жедим. Экөөңөр тең бир зиз болгон убактыңар эле таанышыптыңар да. Мен ойлогом, мен тааныбаса керек, мен көрбөсө керек деп ойлосом эле Барсбек кандай деп калды. Мен тааныш экенди сүйүнгөм да. Сиздичи. Мына жердечи Барсбектин историясындагы сценасын сурадык да. Сиздики канча болуп атат? Не? История Инстаграмга реклама канча болуп атат сизде?
Аны билбейм мен, ойлонуп көрөлүм. Ойлонуп көрөлексиз. Ооба, аны сүйлөшөбүз. Инстаграмды буюрса актив иштетейин деп атасыз Инстаграмды буюрса. Мына блогерлерден айтсаңыз, буюрса Инстаграмыңызды көтөрүп беришет ушулар. Мындай кылайын. Сен спонсорлукка кошуп койсуң Арапбай мырза. Кошум, смело кошум. Мына Арапбай мырза буюрса Барсбектин спонсорлорунун арасында болот. Кудо каласың. Уруп кеттим бака. Кандай болду? Ошон үчүн көтөрүп берейин деп болдум. Мен сизди жок жерде мына Барсбекке неме кылып койдум да. Спонсор кылып койдум. Эми экинчи чыгарылышка тартылып бериңер. Болду, тартыласыз, комментарийге жазгыла. Актан кымылдырап койушуң керек болчу. Кымылдыраган. Неме? Бул жерде Арапбай мырза менен бизде сүйлөшүп отурганда эч нерсе болбойт. Арапбай мырза билесиңер бийлейт. Азыр дагы бийлетебиз. Барсбек экөөнү бийлетебиз болгондо дагычы. Сөйлөбөс, кеттик. Жинде койгула. Let's Go KG каналында Арапбай мырзаны дагы бир жолу, экинчи жолу көндүрдүк. Бунусунда өзү эмес, Барсбек кошулуп бийлейт. Андижанский полька кеттик. mp3.net Окшоду? Меникичи. Бул сиздики зор ака. Эми экөөңөр чогулуп калдыңар. Экөөңөр биригип эми кыргыз элибизге жакшына калоо тилек. Сонун сөздөрүңөрдөн айтып койгула. Сиздин болсун. Сен сүйлөшүң. Улуулардан. Улуулардан бул. Бул эркин микрофон да? Эркин микрофон. Эркин микрофон. Эми азыркы президентибиз саясат жашап бардык. Мына бүгүн Ташкентте азыр. Өзбекстандын немеси менен жолугуп атат президенти мененчи. Олар Тажикстанга барат, анан кийин Кытайга барат экен. Кудо каласа жылыш бар. Мына жаңы президентибиз элдин үмүтүн актат деп ишенем менчи. Кудо каласа, ошо ишеничим бар мен. Şu tinch bolsun bari. Жүзү tinch bolsun. Samsıra ötürübesiz köp samsıra. Samsılar ötürüsün. Sen kapını ötürübesiz köp gamılgen maylı. Şimdi yürüyüşübüz biznesin. Oldu рахмат. Арапбай ака, өткөндө да сүйлөштүк эле, ушундай кафе ачам деп. Барсбек ачты, эми сиз качан ачасыз? Биз жакында да каласа. Жакында ачасыз, буюрса. Буюрса да каласа. Ачылышыңызга барам буюрса. Сөз да каласа. Барсбек көрүңүз, Барсбек сүйлөп дагы эркин микрофон. Нон коюп коюн. Ушул Арапбай акамдын сөзүнө кошулам. Жалпыңыздарга чоң рахмат. Эми бизди колдогонго жараша бул каналды да колдоңуздар. Давайте лайкните, поддержка кылыңыздар, историяларыңызга бөлүшүңүздөр. Колдон келишинче поддержка алып колдоп туруңуздар. Бизден аракет, бизден только эмгек болот, а сиздерден жөн гана поддержка. Лайктан басып коесуздар, просмотр көбөйтөсүздөр, болду, всё. Сиздерден ошол нерсе гана талап кылабыз. А биз талкпай эмгектенебиз. Келиңиздер, тамактаныңыздар, көрүңүздөр. Видеолорубуздарды тынбастан көрүп туруңуздар. Баарыбызга элибиз, жерибиз баары тынч болсун, аман болсун. Барыз Benim tınçlık olsun. Tınçlık olsun da. Deniz balık olsa bir yağı böyle öyle. Samsızlar mötefede. Ошол жалпыбызга ийгилик, сизге да, бизге да, сизге да, баарыбызга ийгилик болсун. Кудай жанам шарманда кылбасын. Жүз жарык сен полк ийгилик куштасын баарыбызга. Let's Go KG каналына каттыңыздар.